Ошол bir атага биригип, анан 40 атага биригип, анан эл болуу. Санжырада ошо айтып атам, ошол тегин ким, кыргыз кайталап айтайын. Уруун ким, mesela мен адигинемин, салтын ким, көчмөн. Аңкырык урудан келет дагынан элге биригет, улутка бирикпейт. Улут бул кече кийин чыккан бул саясий термин. Саясий термин. Анткени улут деген сөз эки сөз. Биринчиси улуу, экинчиси ит деген түшүндүрөт. Сөз өзү айтып атат. Мен муну менин кесибим тилчи өзүнө. Адабиятчы тилчимин мен. Мен муну бир бул денседен бир бөлүп жарып эме кылайын деп аткан жерим жок. Ошон үчүн бир улутка бирикпейт. Bir улуттун тилин bir улут жек көрүп турат. Анан мында дагы немеси бар, улуу тил деп коюшат. Улуу тил деп коет. Улуу тил десе ал бүгүнкү кыргыздар үчүн орустун тили улуу тил делди. Азыр англис тили улуу болуп кетет. Эми чагында жакында ушу Кытайдын тили улуу тил болуп окшоп калды. Улуу тил деп мен түшүнбөймүн. Бул тилдер жердин энергиясындагы. Канча көп адам сүйлөсө эле улуу тил болуп атпайбы? Я. Канчалык көп адам сүйлөп ошол жашоого ыңгайлашса эле улуу тил болуп атат, ал эмеспи? Аны көп адам сүйлөгөн ал улуу тил эмес. Ал көп адам ошол улуу тил бир эле тил бар менимче, ушу кыргыздын тили болуш керек. Эмчи мен айтып атам. Адамдын жан дүйнөсүн, ички дүйнөсүнүн сырын ачкан. Адам деген өзү ким? Ошол жан дүйнө ичиндеги анын касиетин, өмүрдүн касиетин, өлбөс өмүрдүн сырын, төбөлүк өмүргө, төбөлүк жашоого бар кылганда таап, сага тааныткан тил, ошол тил улуу тил. Кыргыздан башка тилдер аны тааныта албайт. А мен динди жокко чыгарбаган кишимин. Мен дин буга чейин керек болгон. Бүгүн диндер алсыз болуп атат. Эмне үчүн алсыз болуп? Жол таба албай, өздөрү менен өзү каршы алып атат. А дин адамдын жан дүйнөсүнүн өлбөстүгүн таап береби? Жок. Пайгамбарларга келген, жараткандан келген урук сөздөрдү чечмелөө, ошолорду түшүндүрүү менен гана чектелет. А кыргыздын тилинде жараткандын өзүндө төбөлүк бар болгонду чечип берген тил. Ошон үчүн дүйнөдө бир эле тил бар, бул кыргыздын тили. Мен кыргыз болуп калгандыгым үчүн эмес. Мен кыргыз болуп өткөндө айтканмын. Адамды жаратканда айткан экен. Жер энени ааламга теңдеш үчүн адамзатты жараттым деп атат. Адамдарды дейт, мен өзүмдүн нурумдан, өзүмдүн оюмдан, өзүмдүн учурумдан жараттым деп атат. А мындай окул бир гана Манас илимде бар. А буну түшүнбөй эле мына дин аалымдары да каршы сүйлөп атат. Мен аларга каршы сүйлөгөнгө мен макулмун, сүйлөй бердим, түшүнбөй айтып атышат. А ошону түшүнсө бул адамзатты бирге турган нерсе. Чыныгы улуу тил. Улуу тил. Адамзатты бөлгөн тил, ал улуу тил эмес. Адамзатты бириктирген тил улуу тил. Андай тил бул жер бетинде бир эле кыргыздын тили бар, башка тил жок. Men ушинтип айтат элем.